Айнура Телеушева аябай активдүү жана чыгармачыл инсан. Ал бийге абдан жакын. Максатына жетүүнү көздөгөн айымды эч нерсе токтото алган жок. Ал алгач бий боюнча конкурска катышып, андан эргүү алып, кийин Борбор калаада биринчилерден болуп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бий мектебин ачкан. У нас разные направления. Келечекте группадагы адамдын санын көбөйтөлү деп ниеттенип жатабыз. Себеби экөө үчүн тренердин келип бий үйрөтүүгө убактысы жок. Анын өз жумуштары да бар. Айта кетчү жагдай, 6 жаштан башталган жаш балдардын да тобу бар. Бардык сабактар 1,5 сааттан жүргүзүлүп, жумасына 3 ирет киргизилген. Мен өзүм дагы башкалардын катарында бий бийлөөнү үйрөнүп келем. Алдыда боло турчу конкурстарга катышууга болгон күч аракетимди жумшап жатам. Аталган бий студиясы коляскада отуруп бийлегенге ылайыкташтырылып жасалган. Ал үчүн атайын чет өлкөдөн салмагы жеңил коляскалар алынып келинген. Алар татаал кыймыл аракеттерди жасаганга ыңгайлуу болгондугу менен айырмаланат. Азырынча бий ийрибине 3 адам катышып жатат. Каарманыбыз Үкөй бийге аябай маани берип, ар бир бийди ийинине жеткире аткарууга болгон күч аракетин жумшайт. Бул бийди баштап койгондон кийин албетте азыркы учурда Финляндияга чакырып алганбыз августта. Ошого анан сентябрда Питерге барып чемпионатка да катышабыз. Көрсөтүү үчүн произвольный программага кыргыз бийин коюп атабыз. Андан тышкары дагы бирден бийлер коюлат. 2 бийчи барабыз буюрса. Анан бизде азыр жаңыдан үйрөнчүк болуп атабыз да. Эгерде чында эле толук кандуу чемпионаттын бардык этаптарына катышабыз десек, анда 5 бийдин түрүн билишибиз керек да. Аны болсо бирок толук билбейбиз. Ошондуктан азырынча произвольный программа менен бара жатабыз. Бирок эгерде катышып калсак ушу чемпионаттарга, бул абдан жакшы Кыргызстан үчүн кадамдар болуп атат да. Былтыр бул жайдагы бийчилер мастер-класс көрсөтүү жана өзүнүн тажрыйбасын дагы тереңдетүү максатында Санкт-Петербург шаарына барышкан. Барып келишин президенттик аппарат каржылаган. Учурда аталган имараттын ижарасын жана тренердин эмгек акысын социалдык өнүктүрүү министрлиги камсыз кылып келет. Андан сырткары коомдук фонддор да өз жардамын берүүдө. Бирок бул жерде эң негизги хореографтын жумушу болуп саналат. Профессионалдуу балетмейстерге алгач мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бий үйрөтүү сунушталган. Ал мындай сунуштан алгач кооптонгон. Бирок бүгүнкү макулдугун бергенине ыраазы экенин белгиледи. Мен өмүр бою өзүм балетте, анан современный бийде, народный бийлер, ар кандай бийлерди бийлеп, бирок коляскалар менен эч качандай болгон эмес ошо. Анан баштап көрсөм, жакшы экен, оңой экен, бул кыздар менен иштегенде булар мага мындай күч берет да. Буларды көрүп, кандай тырышып күндө бир жака барып иштешет, 2-3 мага илхом деп коебу, вдохновение кыргызча ошону беришет да. Тамашалаган жакшы көрүшөт. Ошо келип жактан эс алып, ошо бийлеп, ошентип атабыз. Бийчилер ушул жылдын экинчи жарымында кыргыз бийин дүйнөгө таанытуу максатында Финляндияда өтө турчу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасындагы конкурска барууну пландап жатышат. Белгилей кетсек, бий мектеби мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бекер кызмат көрсөтүүдө. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.